Анас ибн Малик, мен Анас ибн Маликтин айтканын уктум дейт. Якулу сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям якул, мен пайгамбардын айтканын уктум дейт. لا تحدثوا بهذا الحديث شابا حدثا ولا شيخا مارقا إلا أن الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. Мынтип айткан экен да, бул хадисти жаш жигиттер укпасын. Мындай аша чапкан аксакалдар дагы укпасын, айтпай эле койгула. Бирок ушул нерсе хак, кандай чоң күнөө кылса дагы менин шапаатым ошо чоң күнөө кылгандарга хак деп пайгамбарыбыз айткан дейт да. Сумма тала хазихи ая, кийин муну аятты окуп туруп пайгамбарыбызчы: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. Эгерде силер тыйып салынган күнөөлөрдүн, чоң күнөөлөрдөн эле итият болсоңор, нукаффир анкум сайиатикум, башка силердин кичине күнөөңөрдү кечиребиз. Нудхилкум мудхалан карима, жана силерди бейишке киргизебиз деген аятты эметип туруп, ошондуктан канчалык күнөө кылса деле, чоң күнөө кылса деле, бирок мусулман болсо ага шапааттын болору хак экендиги биздин акыйдабызда айтылып аткан. Ошол хадистерди далил катары келтирип атат. Анан бул жерде ошол жанагы өтө жаштарга же болбосо баягы мындай туруктуулугу жок аксакалдарга муну угузбагыла, ошого таянып калбасын, амалына бекем боло берсин деген мааниде болуп атат да. Вакала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама, пайгамбардын башка дагы бир хадисин келтириптир бул жерде. Бул хадисте мындай дейт: Яшфау уммати яумал киямати саласатун. Кыямат күнүндө менин үммөтүмө демек 3 түрлүү адамдар шапаат кылат дейт. Ал-анбия, демек жалпы эле үммөттү да. Ал-анбия, пайгамбарлар шапаат кылат экен. Суммал улама, аалымдар шапаат кылат экен. Чыныгы пайгамбардын мураскери болгон аалымдар. Сумма шухада, жана шейиттер кыяматта адамдарды эмне кылат экен? Шапаат кылат экен. Бул хадисти Ибн Мажа риваят кылып келтириптир. Вакала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз кийинки бир хадисинде айтып атат: бир жамаатты шапаат кылып тозоктон куткарып кетет. Ва минхум ман яшфау лил кабила. Алардын арасында кээ бирөөлөр бар, бир урууну шапаат кылып тозоктон куткарып кетет. Ва минхум ман яшфау лил усба. А бирөөлөр бар, бир топ жамаатты тозоктон куткарып кетет. Ва минхум ман яшфау лил раджули. А кээ бирөөлөр бар, бир адамды шапаат кылат. Хатта ядхулу ал-джанната. Карасаңыз, кээ бир адамдар бар экен, өзү тозоктон кутулат, өзүнөн башка бир адамды эметип кетет экен. Кээ бирөөлөр өзүнөн башка 10 кишини тозоктон куткарып кетет экен. Бирөөлөр өзүнөн башка бир урууну куткарып кетет экен. Бирөөлөр өзүнөн башка бир айылдын элин же бир райондун элин куткарып кете тургандай деңгээлдеги адамдардын такыбалыгына жараша даражасы болот экен. Аллахым ушундай улуулардын берекесинен үзбөсүн. Өзү негизин ол жерде хадисте кээ бирөөлөр успа деди. Успа деген өзү 10дон 40ка жерки адамга айтылат экен да. Демек кээ бирөөлөр успага шапаат кылат деди. Успа дегенде 10 кишиден 40 кишиге жерки өзүнүн жакындарын, өзү көңүлү тарткан адамдарды шапаат кылып тозоктон куткарып кетүүгө мүмкүндүк берилет экен. А бирөөлөр бар экен, бир биздин тилиме айтканда бир облустун элин, бир райондун элин шапаат кылып кете тургандай адамдар бар экен. Пайгамбар алейхиссалату вассалам шапаат туурасында ар бир 70 миңге 70 миң кошту, ошолордун баары бейишке эсепсиз кирди деген риваяттар бар эмес. Ошондуктан ал эми пайгамбарлардын шапааты ал көп сандаган адамдарды, мүмкүн 100 миңдеген, мүмкүн миллиондогон адамдар шапаат кылышы мүмкүн. Эң негизгиси ошол пайгамбардын, ушундай аалым олиялардын шафаатына туш болууну Кудай Таалам бардыгыбызга насип кылсын. Кейинки дагы бир хадисте шафаат туурасында пайгамбарыбыз мынтип айтып атат: Иза кана яумул киямати кунту имаман набийина ва хатибахум. Кыямат күнү келгенде мен пайгамбарлардын имамы болом, алардын башында турам. Ва хатибахум, алардын хатиби болом. Ва сахиба шафаатихим, анан алардын ичинен эң биринчи ошол шапаат кыла турган мен болом. Гайра фахрин, мен муну мактанбайм, мен Кудайга шүгүр кылып айтам, Алла Таала мага ушундай өзгөчөлүк берди деп атат да. Демек, фасабабу шафаатил абди лил абд иннама хувал мунасабату вал мушакала. Демек, бул жерде ошол нерсени айтып атат да. Демек, бир адамдын экинчи бир адамды шапаат кылып калуусу бунун анын окшоштугу,
Bunun anın okşoштугу акыйдадагы көз карашынын бирдиги, ыймандагы көз карашынын бирдиги, такыбалыктагы көз карашынын бирдиги мына ушул себеп дейт да. Ала тара анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям кол: "Ал-арваху джунуду мужаннада." Мына карасаң дейт. Баягы шапаатты айтты го, шапаатты ушундай баягы окшоштук болгондуктан бул жердеги шапааттан максат баягы шапаат кылып жаткан адам менен шапаат кылынган адамдын ортосундагы окшоштук, жакындык болуш керек. Бул кайсыл десе, бул руханий жакындык болуш керек дейт да. Демек, biz пайгамбар алейхиссалату вассаламга канчалык деңгээлде руханиятта жакын болсок, пайгамбарды сүйсөк, жакшы көрсөк, анда биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шафаатына дагы көбүрөөк дуушар болууга, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көбүрөөк салават айтсак, көбүрөөк пайгамбардын шафаатына туш болууга бизде мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, карасаң, ал-арваху джунуду мужаннада. Адамдардын рухтары, адамдардын руху бул бир аскер сымал. Фама таарафа минха италафа ва ма танакара минха ихталафа. Эгерде бири-бирине туш келип калса, эгерде бири-бирин таанып билип калса, экөө бири-бирине үйүр алып, байыр алып калат дейт. Ва ма танакара минха ихталафа. Эгерде экөө бири-бири менен мындай жылдызы, бизде кыргыз айтат, жылдызы келишпей калса, бири-бири менен карама каршы чыгып, карама каршы боло берет дейт. Ошондуктан эң негизгиси бир адамдын экинчи бир адамга шапаат кылуушу эмне десе, бул ошол көкүрөктөгү ошол эменин жылды, кыргызча айтканда, адамдардын бирине биринин жылдызынын келишип калуусу дагы бул роль ойнойт экен да. Бул жерде шафааты такрим жана шафаат тавдил деп атат да. Бул баягы ошондуктан бул шафааты мунасаба, шафааты мушакала дегени себеби ошол дейт. Бул бир сый катары, урмат катары өзү көңүлү жаккан адамды шафаат кылып кете алат экен. Ал эми пайгамбар алейхиссалату вассаламдын шафааты пайгамбарлардан башкаларга, күнөөкөрлөр үчүн, ал эми шейиттердин шафааты. Демек, бул жерде амма шафаатун наби саллаллаху алейхи ва саллям ли гайрил анбия фа хия шафаатун лил музлимин. Пайгамбарыбыздын пайгамбарлардан башкаларга кылган шафааты бул күнөөкөрлөр үчүн кылган шафааты болуп эсептелет экен дагы. Ал эми шейиттердин шафааты, шейиттер башка бир мусулмандарга шафаат кылуусу, бул ошол баягы мунасабат жана мушакалат шафааты деп айтылат дагы. Бул ошол динде, дини бир болгондугу үчүн, ыйманы бир болгондугу үчүн, ишеними бир болгондугу үчүн шафаат кылып атат дейт. Ва кала ражулун ли расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама уд'у Аллаха ан ярзуқани мурафақатака фил джаннати. Бир сахаби керам келип, бир сахаба келип пайгамбарыбыздан сураптыр. Бул адам келип минтип сураптыр да пайгамбарыбыздан: "Я Аллахнын элчиси, мен үчүн дуа кылыңызчы. Уд'у Аллаха ан ярзуқани мурафақатака фил джанна. Мага дуа кыл, мен бейиште сени менен бир болоюн" деп пайгамбарыбыздан сураныптыр. Ва ан яж'алани мин ахли шафаатик. Жана кыяматта мени ошо сенин шафаатыңа туш болгон адамдардын катарында кыла көр. Ошондойлордон кылсын Алла Таала деп пайгамбарыбыздан сураныптыр. Мен үчүн дуа кылыңыз, Алла Таала мен ошондой кылсын, сиздин шафаатыңа туш кылсын жана сиз менен бейиште бир болууну насип кылсын. Мен үчүн дуа кылыңыз деп пайгамбарыбыз кайрылган. Факала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз айтты: "Аинни алайя бикасрати суджуд." Аинни бикасрати суджуд. Мага өзүң жардам бер деди. Көп намаз окуп деди. Демек мен дуа кылайын мейли, сени Алладан тилек кылайын, мени менен бейиште бир болсун деп, менин шафаатыма туш болсун деп, бирок сен мага жардам бер деди. Кантип десе, бикасрати суджуд, көп намаз окуу менен. Ва инна атфалал муъминина ла яшфауна ли гайри абавайхим. Анан дагы мына ол жерде ушундай маселе бар экен. Биз айтабыз, жаш балдарда шапаатчы деп коебуз. Мисалы, жаш балдар өлсө, жаш балдар, ыймандуулардын балдары шапаат кылат экен ата-энесин. Ата-энеси тозокко түшүп баратканда ата-энесин арачага түшүп, ата-энесин булар менин ата-энем болчу деп, ошо күнөөкөр ата-энесин тозоктон куткарып кетет экен. Демек, ошону айтат: "Ва инна атфалал муъминина ла яшфауна ли гайри абавайхим." Ал эми мусулмандардын балдары кичекейинде, наристе кезинде өлүп кеткен, балагатка жетпестен каза болуп калган балдар
ата-энесинен башкага шапаат кыла албайт дейт. Демек атасына, энесине гана шапаат кылат деген ишенимдер бар экен. Вакала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз хадисте айтты: "Ман кана лаху фаратани мин уммати адхалаху Аллаху бихимал жанна." Кимде-кимдин эки баласы бу дүйнөдө жаш наристе кезинде өтүп кеткен болчу болсо, Алла Таала ошол эки баласы себептен ал адамды бейишке киргизет деди. Факалат Айшату, Айша энебиз анда айтты: "Фаман кана лаху фаратун мин умматик." Бир эле баласы болсочу, бир адамдын бир эле наристеси каза болуп калды. Ал эмне болот? Экөө болсо бейишке кирет экен, бирөө болсочу деди эле. Кол пайгамбарыбыз айтты: "Оман кана лаху фаратун я муаффака." Пайгамбарыбыз айтты: "Эгерде деди, эй Айша энебизге айтып атат, я муаффака дегенде, эй береке тапкыр, ийгиликке жеткир, Алланын тауфигине жеткир, береке тапкыр. Эгерде бирөө болсо дагы ал ошо бир бала наристе ата-энесин тозоктон куткарып кете алат, шапаат кыла алат" деди. Факалат, ансе Айша энебиз айтты: "Фаман лам якун лаху фарату мин умматик." Ал эми үммөтүңдөн эч кимдин фараты болбосочу, мындайча айтканда жана антип алдын ала каза болуп кеткен, жаш наристе кезинде каза болуп кеткен шапаатчысы болбосо, аларды ким шапаат кылат деп Айша энебиз сурады эле. Фа ана фарату уммати лан юсабу бимисли. Мен үммөтүм, кимде-кимдин жаш наристе баласы каза болуп кетип, аны шапаат кыла турган эч кимиси жок болсо, аларга фарат, алардын шапаатчысы мына мен өзүммүн. Лам юсабу бимисли, баягы мен сыяктуу шапаатчыгалар эч качан туш болбойт, менден өткөн шапаатчы болбойт деп пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул хадисте айтып атат. Ахраджаху Тирмизи фи сунанихи дейт. Бул хадисти имам Тирмизи өзүнүн Сунани Тирмизи китебинде Китабул Жанайизде баб ма жа фи саваби ман каддама валадан. Кимде-ким алдын ала баласы өтүп кетип, анан ошол баласынан кандай береке келет экендиги деген бап бар экен. Ошол бапта келтирген 1062 хадис экен. وقال هذا حديث حسن غريب деп этегинде имам Тирмизи рахматулла алейх өзү хадиске ушундай бир баягы анализде берип кеткен экен. Демек шафаат боюнча мына ушул Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шафаатын баарыбызга насип кылсын. Пайгамбарды сүйүп жашоого Кудай Таалам өзү тауфик берсин. Андан кийинки имам Азам рахматулла алейхи бул шафаатты бүткөндөн кийин эле тараза, кыяматта амалдар тартыла турган тараза бар экендиги туурасында Куранда, аяттарда, хадистерде келген. Демек тараза бар деп этикад кылабыз. Биз ахли сүннет вал жамаат акыйдасында тараза бар деп этикад кылабыз. Ошол туурасында имам Азам мынтип айткан: "Ва вазнул а'мали бил мизани яумал кыямати хаккун." Кыямат күнүндө адамдардын кылган амалдарын мыйзанга тартып, таразага тартып тартууну хак деп ишенебиз. Анткени Куранда бир топ аяттарда келген. Могул жерде мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вал вазну яума идинил хак. Карасаңар, кыямат күнүндө тараза бул хак нерсе, тараза акыйкатта бар, адамдардын амалдары тартылат. Фаман сакулат мавазинуху, кимде-кимдин таразасы оор келсе, сооп жагы оор келсе, фаулаика хумул муфлихун, анда булар кутулуучулар. Оман хоффат мавазинуху, кимде-кимдин сооп жагы жеңил болуп, күнөө жагы оор болуп кетсе, фаулаика аллазина хасиру анфусахум, бул дүйнөдө зыян тарткан адамдар мына ушулар. Бима кану би аятина yazlimun, биздин аяттарыбызга, биздин өкүмдөрүбүзгө зулумдук кылып моюн сунбагандар үчүн булар зыян тартышты деп бул Араф сүрөсүнүн 8-9 аят экен. Кийинки аятта бул аят болсо Анбия сүрөсүнүн 47 аят экен, мындай дейт: "Ва надa'ul mawazina al-qista li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a." Ва назау, биз коёбуз, mawazina al-qist, адилеттүүлүк таразасын орнотобуз. Ли яумил кыяма, кыямат күнүндө. Демек Алла Таала айтат, кыямат күнүндө биз адилеттүүлүк таразасын орнотобуз. Фала тузламу нафсун шай'a. Эч бир адамга кылчалык да зулумдук кылынбайт. Ва ин кана мисқала хаббатин мин хардалин атайна биха. Эгерде кичике кыпындай нерсе болсо дагы биз анын өкүмүн, анын өчүн алып беребиз деп атат да. Ва кафа бина хасибин, жана эсеп кысапка келүүдө биз өзүбүз жетиштүүбүз. Тагыраак айтканда, биз кыпындай нерсесинен бери ар бир нерсенин өчүн алып, кыяматта адилеттүүлүк таразасын
орнотобуз деп Алла Таала Куранда Араф сүрөсү, Анбия сүрөсүнүн 47-аятында мына ушундай деди. وقال المصنف رحمه الله في كتاب الوصية ошол эле кезде дейт бул жерде имам Абу Ханифа өзүнүн Васият китебинде айткан. Демек имам Азам биз Фикхул Акбарын окуп атабыз азыр. Андан чыкары Васият деген да китеп бар. Мына ошол Васият деген китебинде мындай деп айткан дейт. Ва кираатул кутуб хаккун. Жана кыямат күнүндө адамдар амал дептерин окушу хак. Кутуб дегенде амал дептер. Кыяматта ар бирибиз кылган амалды жазган амал дептерибиз бар. Ар бир сүйлөгөн сөзүбүз, ар бир кылган ишибиз баардыгы жазылган. Өзүбүз унутуп калышыбыз мүмкүн, бирок ал жерде бүт баары жазылган. Ошол кыяматта амал дептерди окуш хак деп ишенебиз дейт. Алла Таала Куранда анткени Исра сүрөсүнүн 14-аятында мындай аят бар экен. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Иқра китабака. Өзүңдүн китебиңди оку, амал дептериңди оку деген сөз да. Кафа би нафсика al-yawma alayka hasiba. Бүгүн эсеп берүүдө өзүң жетиштүүсүң. Өзүңдүн кылган амалыңды өзүң китебиңди оку болду. Анан өзүң ошого жараша отчетуңду, эсеп кысабыңды бере бер деген сөз болуп атат да. Фаллаху таала иннама ядаул мавазин al-qist li yawm al-qiyamah. Алла Таала кыяматта адилеттүүлүк таразасын орнотот. Эмне үчүн? Лиюаллима al-ibada maqadir a'malihim. Адамдардын кылган амалынын өлчөмүн көрсөтүш үчүн. Минал хайр ва шар. Жакшы иштен канча иш кылды, жаман иштен канча иш кылды. Адамдардын кылган амалынын, жакшы амалын же жаман амалын көзүнө көрсөтүш үчүн тараза орнотот. Ва истихқақихим лис-саваб вал-иқаб. Жанадагы жазага татыктуу болду же күнөөгө татыктуу болду. Ошон үчүн адамдарга мойнуна коюп бериш үчүн доказать этип дейт да. Болбосо Алла Таала билет баарын. Алла Таала биз жарала электе, бизди жарата электе Алла Таала ким жаралса кандай сооп амал аткарат, ким жаралса кандай күнөө амал аткарат Алла Таала билген. Демек кыяматта бул адилеттүүлүк таразасын орнотот. Эмне үчүн? Пенделерге Алла Таала өзүнүн адилеттүүлүгүн көрсөтүп, пенделердин кылган амалдарын не деди? Канчалык деңгээлде жакшы иш кылды, жаман иш кылды, ошону көрсөтүш үчүн Алла Таала адилеттүүлүк таразасын орнотот деди. Эми тараза дегенде мындай да, таразага тартылат дегенде аалымдарда талаш-таштар бар экен. Бирөөлөр айтат экен, ошол таразага амалдын өзү тартылат десе, кээ бир аалымдар жок, ошол амал жазылган баракча тартылат деген. Ар тараптын өзүнүн хадистерден, аяттардан башка ар кандай аалымдардын сөздөрүнөн далилдери бар экен. Мындай дейт эми. Бул жерде эме болуп атат. Иннал мизана вахидун ли жами'ил умам ва ли жами'ил а'мал. Бүт бардык үммөт үчүн тараза бир эле тараза болот. Мисалы үчүн Мухаммед пайгамбардын үммөтүнө бир тараза, анан Муса пайгамбардын, Иса пайгамбардын үммөтүнө башка тараза эмес дейт. Бүт үммөткө бир тараза болот. Бардык амалдарга бир эле тараза болот дейт. وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر فيجب الإيمان به ونمسك عن تعيين حقيقته. Ал эми ушул кыяматта амалдардын таразага тартылуу туурасында аяттарды окуп өттүк. Мындан тышкары хадистерде ушундай деңгээлде көп хадис айтылган, мутаватир деңгээлине жетип кала тургандай деңгээлде көп хадис айтылганда, ошондуктан кыяматта адамдардын амалдарын тараза бар экен, ошо таразага тартылат экендигин ыйман келтириш бизге важип болуп эсептелет дагы. Бирок тараза кандай десе, таразаны андай экен, мындай экен деп биз так бир таразага бир кайфият берип, тараза мындай болот, эки жагында эки табак болот, анан тили болот, анан кайсы жагы эме келсе, бая илгери дүкөндөрдө ошондой эмелер болчу, бир жагына таш коюп, бир жагына алган эмени буюмду койсо, товарды койсо, анан ошол салмак берчи да, анан тили болчу, тили биякка койсо, биякка туура келсе, туура болот деп. Кээ бир эмелер, кээ бир алымдар ошол нерсени айткандар болгон. Бирок дурусу, эң жакшысы кыяматта таразанын бар экенин ишенебиз, бирок кандай экенин аны Аллага тапшырабыз. Кийинки учурда болсо, азыркы учурда болсо бизде мисалы барып алсаң да электронный таразалар чыгып кетти. Үстүнө койсоң эле шерле эметип баягы цифралар күйүп көрүнүп турат да. Илгери жанагындай таразалар болгон, эки жагында табак болгон, бир жагына алган продуктуну койгон, бир жагына болсо ташты коюп, 2 кило болсо 2 килогты коюп, анан баягы ортосунда тили болгон, тили ровный келсе 2 кило деп эсептелген да, 2 кило, мынакей 2 кило сиз картошка алдыңыз деп картошкасын берген. Анан кээ бир алдындар ошондой болот, эки жагында 2 табак болот, ортосунда тили болот деген дагы эмени айткан аалымдар болгон. Бирок дурусу
эң туурасы ошол кыяматта амалдар тартыла турган таразанын бар экенине ишенебиз дагы. Бирок тараза ал экен, бул экен, андай экен, мындай экен деп таразага бир сыпаттарды бербейбиз. Демек таразанын бар экенине ишенебиз. ولا يكون الوزن في حق كل أحد لأنه لا يكون للأنبياء والملائكة ولا من يدخل الجنة بغير حساب. Кыяматта амалдар таразага тартылганда ар кимдин амалы таразага тартыла бербейт. Анткени пайгамбардын амалдары, пайгамбарлардын амалдары таразага тартылбайт. Периштелердин амалдары таразага тартылбайт. Жана бейишке эсепсиз кире турган адамдардын амалдары таразага тартылбайт. Анткени фаиннаху фури анил хисаб, анткени булардын бардыгы эсептен бошотулган, буларга эсеп кысап кылынбайт. Пайгамбарлар, периштелер жана бейишке эсеп кысапсыз келе тургандар. Демек булардын амалдары таразага тартылбайт экен. Кимдердин амалдары таразага тартылат десе, эсеп кысап менен бейишке келе тургандар же ошо күнөөсүнө жараша тозокко түшүп кала тургандардын амалдары таразага тартылат экен. Андан кийинки темабыз ал-хауд. Андан кийин имам Азам бул жерде ошол кыяматта таразалардын тартылуусу боюнча бүткөндөн кийин, амалдардын таразага тартылуусу боюнча өткөндөн кийин баягы хауз темасына көчтү. Хауз дегенде көл, пайгамбарыбыздын көлү. Ва хаудун набий саллаллаху алейхи ва саллям хаккун, пайгамбарыбыздын көлү хакыйкат деп ишенет. Демек кыяматта баягы хауду бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын көлү бар деп ишенебиз, көл. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар өзү хадисинде айткан: "Хауди масирату шахр." Менин көлүм бар. Ал көлдүн узундугу 1 айлык жол. Ва заваяху сава, чекелери да бирдей. Ва мау абияду минал лабан, суусу сүттөн апапакай. Ва райхуху атябу минал миск, жыты атырдан да жыттуу. Ва кизануху канужумус сама, анын жерде иче турган идиштер асмандагы жылдыздай быжыраган көп. Ман шариба минха фала язмау абада. Ал менин көлүмдөн кимде ким суу ичсе, ал адам эч качан суу сабайт деп пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадисин келтирди. Демек кыяматта ушул нерсеге ишенебиз, пайгамбарыбыздын хауду бар деп. Ошол хаудтан бейишке кирерде адамдар ичеткенден анан бейишке кирет деп ишенебиз. Анан бул туурасында көп талаш-таштар бар. Сырат көпүрөсүнө чейинби, Сырат көпүрөсүнөн кийинби деген аалымдарда талаштар бар экен. Эң негизгиси биз ошого ишенебиз. Кыяматта пайгамбардын хауды каусар бар. Ошол каусар көлүнөн ичебиз. Анан кийин бейишке киребиз. Пайгамбар айткандай, ал суудан ичкенден кийин экинчи эч качан суу сабайт деген. Эми бул жерде түшүндүрмө берип атат, бир аз түшүндүрмөсүн окуй кетейли. Ал-хауду, хауд деген эле хуа жисмун махсусун кабирун муттасиул жавани. Бул деген бир жисм дейт, бир жисм махсус өзгөчө болгон бир жисм, кабир, чоң, муттасиул жавани, баягы тегерек чекеси кенен болгон мындай чыкканда көл да. Якуну алал ардил мубаддала. Бул жерде ошону айтып атат. Карасаңыз, буну Алла Таала ошол жер кыямат кайым болгондон кийин жер бетин тегистеп туруп, жер бети тип тегиз болуп калат дейт го. Бул жерде баягы яума якунул жибалу кал айнил манфуш дейт го. Тоолор баягы сабалган жүн сымал болуп туруп, жер силкинип мындай неметип туруп, жер бети тип тегиз болуп, тоо жок, суу жок, башкасы жок, тип тегиз болуп калат экен кыяматта. Ошону кээ бир аалымдар айтат экен, бул ошол хауду каусар ошол жерде болот деген аалымдар болот экен. Ва хил ардул байдо кал фиддо, бул жер куддум ошол не дейт? Күмүш сыяктуу апапакай болуп калат дейт. Ман шариба минху ла язмау абада, андан кимде ким ичсе ал эч качан суу сабайт. Таридуху хадил умма, бул көлгө биздин үммөт гана барат экен. Демек бул көлдөн барып ичип нар көздөй сапарын жолун улай тургандар бул пайгамбардын үммөтү экен. Вакад варада анна ли кулли набийин хаудан таридуху умматуху. Кээ бир риваяттарда келген дейт, ар бир пайгамбардын өзүнө таандык ушундай хауду бар дейт, көлү бар, ошол көлдөн бейишке кирердин астын ичет дейт.
Фаан Самурат ибн Джундуб анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям қол, пайғамбарымыз айтты дейді, Хазірет Самурадан риwayat бар екен, инна ли кулли набиин хаудан, әрбір пайғамбардың өзінің хаузы бар дейді екен, көлі бар дейді екен. Ва хуа қаимун аля хаудихи ва биядихи аса. Әрбір пайғамбар өзінің көлінің башында тұрады екен, қолында аса таяғы болады екен. Яду оман арафа мин уммати, өзінің үмметін шақырып тұрады екен, ей түкінші кел, мынау судан ішіп кет, ей баланша кел, судан ішіп кет деп, әрбір пайғамбар өзінің үмметін шақырып тұрады екен. Ала ва иннахум ятабахауна айюхум аксару табан. Анан ошол жерде кайсы пайгамбар менин үммөтүм көбүрөөк деп ошол жерде мактанып турат экен да, сыймыктанып турат экен. Мына менин үммөтүм көбүрөөк, меники көбүрөөк ичип атат деп. Ва инни ла аржу ан акуна аксарухум табан. Анан пайгамбар айтты, мен дагы үмүт кылам, ошолордун ичинен эң үммөтү көп мен болушум керек, мен ошону үмүт кылам деп пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул хадисте айткан дейт. Бул хадис имам Термизи келтирген экен. Демек, фатастиқуна бихаудин наби саллаллаху алейхи ва саллям важибун. Демек, кайсыл жерде болбосун, Сырат көпүрөгө чейинби, Сырат көпүрөдөн кийинби, же арду мубаддаладабы, бул талаш алым уламаларда. Негизгиси пайгамбардын хауду бар экендигине, хаудун наби, пайгамбардын көлү, ошо хауд Каусар деп айтылып жүрөт көп китептерде, ошол Каусар көлүнүн бар экендигине ишенүү бизде эмне? Важип дейт. Лакин ла якфуру ман анкараху ва иннаху муфассак. Бирок бул хауду Каусар жок, мындай болушу мүмкүн эмес деп бирөө жарым четке какса, бул адамды капыр дебейбиз, бирок бул адам ахли сүннөт вал жамаат акыйдасына каршы бир пикирде болгондуктан буну фасык, күнөөкөр мусулман деп эсептелет дейт. Вакат нафатхул му'тазила, му'тазилалар ушу пайгамбардын Каусар көлүнүн, хауду Каусардын бар экендигин четке кагышкан. Вактулифа фи махаллихи, эми талаш тартыш бар дейт. Алымдарда каерде болот, бул Каусар көлү каерде дегенде, кээ бир алымдар Сырат көпүрөсүнөн мурда дейт экен. Ва хуа каулул жумхур, жумхур улама, мазхаб ахли сүннөт вал жамааттын алымдарынын көпчүлүгү Сырат көпүрөсүнөн мурда дейт экен. Ошон үчүн жана башында арду мубаддалада болот деп айткан себеби ошол болду. Ва кыйла ба'даху, кээ бир риваяттарда жок, Сырат көпүрөсүнөн кийин дейт экен. Вала яжиби i'tiqadu mahallиhi, бирок бизге хауду Каусардын Сырат көпүрөсүнө чейинби же Сырат көпүрөдөн өткөндөн кийинби ал берди деп эътикад кылыш милдет эмес, бирок бизге милдет болгон нерсе хауду Каусардын бар экендиги, пайгамбардын хауду бар экендигине ыйман келтириш важип дейт да. Сыратка чейинби, Сыраттан кийинби айырмасы жок. Ва иннама яжиби i'tiqadu аннаху саллаллаху алейхи ва саллям лаху хаудун. Биз ушул нерсе бизге важип болот. Пайгамбардын хауду бир көлү бар деп ишенебиз. Вала ядуррул жахлу бикауни кабла сырата ва ба'даху. Сырат көпүрөгө чейинби, Сырат көпүрөдөн кийинби аны билбей калуу биздин ыйманыбызга бир зыян жеткизбейт деп уламалар мына ушундай жыйынтык берген экен. Мына бүгүн ушул жерге токтоп турайлы. Келерки сабакта иншаалла ал-кысас яумал кыямат хаккун, кыямат күнүндөгү кысас туурасында сабакты улайбыз.